Түндүк электрондук порталы 3 жыл мурун негизделип, учурда 123 кызматты пайдалануу жеткиликтүү. Жана жыл сайын портал кошумча кызматтар менен толукталып турат. Мисалы, кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө алуу боюнча кызмат көрсөтүү кошулду. Бул көчүрмө сурамжылоо жиберген колдонуучулардын кыймылсыз мүлкү бар экендигин жана ал турак жайга ээлик кылуу укугун ырастоочу документ болуп эсептелет. Ошондой эле автоунаанын техникалык кароодон өткөндүгүн, айып пулдар жөнүндө маалыматтарын эми түндүк аркылуу эле текшерип алсаңыз болот. Дарыгерлердин кабыл алуусуна мамлекеттик портал аркылуу электрондук кезекке жазылууга болот. Аталган кызмат медициналык мекемелердин дареги, байланыш номерлери боюнча дагы маалымат алууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, жарандар маданий баалуулуктарга кирбеген буюмдарды чет мамлекеттерге алып чыгуу үчүн арызды Маданият министрлигине электрондук түрдө жиберсе болот. Маалымат 3 жумушчу күндүн ичинде берилет. Колдонуу мөөнөтү берилген күндөн тартып 3 айда түзөт. Жана дагы дыйкан чарбалардын каттоосун текшерүү, берилген патенттердин тарыхын текшерүү сыяктуу кызматтарды пайдалануу жеткиликтүү. Эскерте кетсек, түндүк электрондук порталына 16 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын ар бир жараны катталууга укуктуу.